Саламатсыздарбы, урматтуу Сулоты каналынын катталуучулары, сиздер менен Таңнур Омолоева. Биз дагы да болсо дал ушул оору менен алышып жаткан биздин каармандарга жардам берүүнү улантуудабыз. Бүгүнкү каарманыбыз дагы дал ушул 5 жылдан ашык ушул оору менен алышып келе жаткан Шай эжекебиз болмокчу. Саламатсызбы эже? Саламатсыздар. Наке эже, сиздин дагы интернет тармагынан көрүп жөн тура алган жокпуз. Бир аз да болсо мүмкүн жалпы коомчулуктун жардамы менен жардамыбыз тийип калат деген ойдо келгенбиз. Алгач өзүңүз менен таанышалы. Мен Исаева Шайкүл, 49 жаштамын. 11-жылы ошо онкологиядан операция болгом. Женский жактан операция болуп, ошо андан кийин ошо жакшы болуп, баягы химияларын алгам, лучевой терапия ошонун баарын алгам. Андан кийин 5 жыл жакшы эле жүрдүм. Анан 5 жылдан кийин ушинтип кичинеден могул жактан шишик пайда болуп баштаганда, сан жактан анан келип көрүнсөм, бул ушундай болот, операциядан кийин последствиясы ушундай болот, коркунучу жок деп ошентип коюшту. Ошо менен жүрө бердим. Анан жыл өттү, жылдан жылга жыл өтүп атып эле анан ушунча чоюлуп баратат да. Эми азыр могу майдан бери айрыкча көбөйүп баратат, чоюлуп. Дал ушул женский жактан деп калдыңыз, ал рак беле жагында, анткени буга чейин угуп келгенбиз биз. Көкүрөк рагынан операция болгондордуко колу шишип, ал эми ошо женский жактан операция болгондордуко бут жагы шишип депчи. Ошо онкологиядан ошо опухоль деп тиги неме кылышкан, 2 стадия деп ошо рак шейки матки деп неме кылышкан. Ошондо операция кылган. Андан кийин ошо 5 жылдан кийин тиги ушинтип шишип баштады да. Булуктум. 5 жылдан кийин шишип, ошо жылдан жылга ушинтип эле кошулуп баратат. Анда жакшы эле ооручу эмес. Могу 2 жылы айрыкча ооруп, ушу азыр баса албай калдым да, баса албай. Капкатуу болуп, оор болуп, анын оорусу кармайт, оорусу кармаганда чыңалып, могулар азыр кызарып чыгат да, кыпкызыл болуп, кызарып, жарылчыдай болуп кетет. Ошондо температура берет, алым кетип, такыр эч нерсе кыла албай калам. Анан барып ошол кезде лечение алам, баягы онкологиядан барып жатып турам. Анан лечение алып, капать этип, тамырлар кысылып кетет дейт, ошолорго баягы капын салып, ошентип лечение алып чыккандан кийин жакшы болуп калат. Мурда бул 5 жыл мурда ошо 6 айда бир жатканда, ошо 6 айга чейин жакшы жүрчүмүн. Азыр болсо лечение алып келсем, кайра 1 айдан кийин эле кармап атат да. Демек, уламдан улам күчүп аткан экен да. Эже, өзүңүз буга чейин эмне жумуш кылчу элеңиз? Өзүм ошо массажда иштечүмүн, массажист болуп. 25 жыл ошо массажда иштедим. Азыркы учурда дал ушул келген жерибиз бул Батир экен, бир бала, бир кызыңыз бар экен. Жолдошуңуз? Жолдошум жок, экөөбүз эле жашайбыз. Анан эже, азыр мына бутуңузга дагы бул анализдерди башка жакка жөнөтүп, канча акча кетет экен, ошону тактап алдыңызбы? Ошо консультация өтүп, ошо Москвадагы врачтар менен сүйлөшүп, онлайн консультация өттүк. Ал жерден көрүп, ошо бүт айтып беришти, келип лечение алсаңыздар болот деди. 500 000, ошо 500 000 лечениянын өзүнө эле кетет экен. Андан тышкары ал клиникада деген барып келип дарыланат экенбиз. Ошого өзүнчө квартира снимать этет экенсиң. Шылып 600дөй керек экен да, 600 000. 1 ай лечение болот деди. Лечениядан кийин жакшы болот экен. Бул лечениясын эле ошо 175 000 кетет. Андан кийин лечениясын бүткөндөн кийин булар деген компрессионный чулки деп ошондой лечебный кийгизет экен да. Анткени аны кийгенде ошо бул шишик кайра шишип, күчөп кетпеш үчүн поддерживающий болуп турат экен. Анан еще лечебный болуп, ысып күйүп, температура берип жанагындай ооруну кармабайт дейт да. Аны постоянно кийип жүрөт экен. Мага ошо байланышка чыккандар чалып, ошо лечение алып келгендер мага айтышты да. Болбосо мен аны деле билген эмесмин. Анан жакшы дейт, ошону кийип жүрүш керек экен. Ошону
компрессионный колготасын заказ беришет экен мага, анткени бул бутума да күчөп кетип баратат да. Мага ошо колготасын кийгизет экен да. Ошону Германиядан заказ кылат экен, ал болсо 190 000 рубль болот экен. Почти 200 000. Дал эле ушундай окуяларды көп эле көрүп жүрөмү же анан суу чыгат? Суу чыгат, могул жеринен суу чыгып, баягы ошо жарылып, бул жерден точкалар эметип, бир эле жерден ошо суу чыгып ага берди. 3 күн акты, күнү түнү агып эле. Азая түштүбү? Анан азая түштү, ошо аккан күнү азайып калган, андан кийин эле кайра бул кургап калат бул жери. Анан кайра эле толуп калат, буяктан суу толгон эмедей болуп эле үйлөтүп, ооба, капкатуу мынтип эметейин десең да капкатуу да. Жалпысынан 300 000 сом талап кылынат да, 300 000 менен 600 000, Азыр ошо баягы кайрымдуу элдер ошо берип, жардам берип атышат, ошо азыр ошо пайдаланып ушул айтып кетейин. Ошо кайын журтумдан айылдагы элдер көп суммасын чогултуп алып келип беришти. Андан кийин элдер чогултуп атышат, ар кай жактан ошо бергендер болуп атат. Ошо которуулар болуп отуруп, азыр 300 000 жетип калды. Буюрса, анан мен лечениясына бара берейин деп атам, анткени күндөн күнгө күчөп атат да бул. Уже чыдабай аябай эле мүмкүнчүлүктөр чектелип калыптыр да, баса албайсыз. баса албай, анан бөйрөккө да берет экен, бөйрөгүм ооруп чыгат. Анан бара берип, анан лечение ала берип, аяк жагында анан тиги чулкисын заказ берсе болот экен. Ал Германиядан келет экен да, өздөрү Германияга заказ беришет экен. Лечение алгандан кийин бул кичирейет экен да, кичирейгенде ошо размерин алып туруп, анан тияка жөнөтүшөт экен алар, заказ берип. Мен бутума заказ берет экен да, ошол заказ менен келет, анан ошону кийгизип, аягында в конце леченияны кийип туруп кетет экенбиз. Ал ушул нерсени бүтүндөй жок кылып беребиз деп кепилдик бердиби же лечение гана алабыз деди? Лечение кылып, буну ошо таптакыр жок болуп, бул бутуңа окшоп калбайт деди. Бирок эми бул монтип жүрө берсем, мындан да жаман чоюлат экен да, бул кожа бир чоюлуп алгандан кийин чоюлуп, могул жер томпоюп турбайбы? Ушул жер бунун үстүнө чейин томпоюп кеткендер бар экен. Бул момундай болуп ушинтип кете берет экен, бул чоюла берет экен да. Такыр жок болуп кетпейт, бирок момундан бир топ азайып жакшы болот экен да. Жакшы болуп келген келин келди, азыр үйүндө жок болуп калбадыбы? Жумуштар менен кетти, ал мына жакында эле келди да. Кадимкидей жылыш болуп, жакшы лечение алып келди. Дал ушул сиздикиндей? Меникинен да жаман болчу анык. Жуштарды мисалы үчүн Кыргызстанда мындай караган, дарылаган киши жок Кыргызстанда экен. дарылаган киши жок экен, мен барбаган жерим калган жок чындыгында. Сосудистый врач, сосудистый УЗИ, бүт хирург, мен кыйын деген хирургдардын баарына, частныйына, госуна бүт барып өтүп жүрдүм да. Бишкекке келгенден бери, былтыр келгенбиз, ошондон бери тааныштарды дагы мен билбегендерди айтышып, мына могул жакшы, могул профессор дегенге барсак дагы жок. Лимфолог деген врачтар дарылайт экен мына. Лимфостазды лимфологдор. Лимфолог деген врач жок экен бизде. Кыргызстанда жок экен да. Ушундай оору менен ооругандардын саны кандай экен? Санын эми мен көрө алган жокмун аны. Мен бул өзүмдөн эле ошо эме билчүмүн, бирок мындай жок го десем менден да көптөр бар экен. Бул келин жакында барып келген келиндики мындан да чоң болчу. Ошону дарылап жакшы болуп келди да. Эже мисалы үчүн азыр эми өзүңүз иштебей атасыз, балаңыз мектепке барат экен, өзүңүз батирде турат экенсиздер, анан каржы жагы кандай болуп атат? Пенсия аласызбы? Пенсия алам, ошо пенсия 5 000 пенсия алам, ошонун 3 000-ин төлөйм квартирага. Анан бир туугандар тамак аштан жардам берип, ушундай. Эже мисалы үчүн дал ушул бутуңуз шишип атат, анан башка жагыңыз мисалы үчүн бөйрөккө дагы зыяны тийип атат да, давленияны да алып келип атат. Анан кечкисин кыйнабайбы? Баасы оодарылганда кандай болот ушуну? Ошо оодарылганда бул жак менен жата албайм да, анткени ошо оң жак бөйрөгүм ооруйт. Бул жак менен жата албайм. Анан ошо кыйналып эле чыгам, обезболивающийлерди ичип алып жатам да. Чыдабай калганда ошолорду колдонуп.
ошо менен уктайм. Эме үчүн, мисалы үчүн тазалыкка барып келишиңиз? Үйдөн эле биотуалет колдонобуз. Биотуалет коюп коет. Анда такыр эле тура албай атып калыпсыз да? Тиндей эмеге отура албайм да, алдай бүктөлүп мындай отура албайм. Мындай бүктөгөнгө да эме кысырат. Бүктөлө албайм. Санжаңызга дагы тарап аткан болуш керек. Ооба, могу жака чейин тарап. Булардан бери эле катуу болуп ошо айрыкча могу аз күндөн бери, 1 айдан бери айрыкча шишип кетти да. Кайрымдуулук фондторго кайрылып көрдүңүзбү? Кайрымдуулук фондторго элим барсыңбы дегенге бардык. Өткөндө ошо такси менен алып барышты. Ал жака ошо жазып каттап коюшту, анан билбейм кандай жардам болорун деле. Жалпы кыргыз элине ошо чоң рахмат деп башымды ийип таазим кылам. Ошо мага ошо чыккандан бери жардамын аябай, ошо кайдыгер карабастан жардам берип жаткандарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ошо тапкан ак эмгек менен тапкан акчаңыздардан мага бөлүп берип, ошо жардамыңыздарды берип атканыңыздарга рахмат. Чоң рахмат, таазим кылам. Сиздердин аркаңыздар менен ошо буюрса барып ошо леченияга барганы турам, буюрса жакын арада. Калган акчасын чогултууга дагы ошо жардам берип койсоңуздар өтүнөт элем. Ошо мен ошо болгон чогулган сумма менен бара берейин деп атам.